Саламатсызбы Скелчин өкөч. Мына бүгүн Жогорку Кеңештин вице спикери Айда Касыбалинанын кызматтан алуу боюнча кол топтоо жүрүп жатат. Сиз ушуга кол койдуңузбу? Деги эле ушул боюнча оюңуз, көз карашыңыз кандай? Мен деле угуп жатам. Бул 2 күн мурун эле башталган. 2 күн эмес, аркы жумада башталган. Айда Касымалиянын кызматтан чакыртып алуу боюнча демилгелүү топ кол чогултуп жүрөт. Мен буну колдобойм, кол койбойм. Бул менин Касымалияга болушкандыкты билдирбейт. Мен калыстыкка болуш үчүн айтып коеюн. Эмне үчүн? Анткени азыркы бийлик мурдагы бийликтердин саясатын 100% кайталап атат. Мен факты менен айтып коеюн, сөзүм кургак болбош үчүн. Алтынай Сейитбекова деген вице спикерди кызматынан дагы, вице премьерлик кызматынан дагы анын Жээнбеков менен Атамбаевдарга каршы пикиринен алган эмес. Анын Бамановго жакшы пикир болгон үчүн кызматтан алышкан. Экинчи бир факты бул Асия Сайызбекова Кодураңовдагы вице спикерлик кызматынан Жээнбековго каршы пикир үчүн алган эмес. Атамбаевга жакшы пикир үчүн кызматтан алышкан. Буну баардыгыңыздар көрүп алгансыздар. Азыркы Айда Касымалиянын дагы Жапаровго жакпагандыктан саясатын аркасы менен алып жаткан жок. Жээнбековду сатпагандык саясатын аркасы менен алып жатат. Мен Айда Касымалияны кесиптеши катары айтып кетейин. Экөөбүз эки ача пикирде жүргөн менен мен калыстык сөзүмдү айтып коюшум керек. Азыркы Жогорку Кеңештеги жетекчилердин арасынан эң күчтүү саясатчы деп айта алам. Эне тилде эмес, 2 тилде эмес, 3 тилде сүйлөй алган үлгүлүү саясатчы. Деги эле Айда Касымалия өзүнүн кесибинде бир дагы мындай кемчилик кетирген жок. Анан аны чакыртып алышка негиз жок. Бул жалгыз гана негиз бул ошонун баш мыйзамга каршы пикирин эмес, референдумга каршы пикирин эмес болгону бул анын өзүнүн калыс пикирин билдиргендиги үчүн, азыркы бийликтин саясатын колдобой койгондугу үчүн эле кызматтан чакырылып жатат. Бул өзү туура эмес көрүнүш. Мен ошон үчүн кол койгон жокмун. Чоң рахмат.